Айылдан бир аз эле акча көрүп келген баламын да, анан чыгармачылык мага азыр бүтүн дүйнөм 40-45ке чыкканда миллионер болом. Могул жактан мындай харизмаңды бербейсиңби кичине мындай вообще ишенген жокмун эле ушинтерчүмүн анан. Ой, эмне болуп атасың? Сен жашсың. Сен өзүнчүрдөн, мен өзүнчүрдөн туран эки жака ал кезде куралы көз. Ой, тимле токточ эмеспиз. Ден соолук кымбат да. Эми бул жакты эле оңдоп эле ошол жанакы кымбаттаса дагы бар да, ырдай алгандарды дагы ырдагандай көргөзө алган жок да. Саламатсыздарбы, Сокол Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Сейдахматтын ыры Акчардак жана ошондой эле Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар аттуу чыгармаларды аткарып, жалпы жумурай журттун жүрөгүнөн орун тапкан ырчы мырзабыз Ильяс Андаш. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кутканды көрүңүздөр менен. Жакында эле чыккан Сени сүйөм деген клибиңизге жубайыңыздардыр, ошол тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Эми ал чыгарма негизи эле ошол келинчегиме арналып чыгарылгандыктан ошол келинчегимдин өзүн тартууга туура болот деп ойлодум. Анан негизи ал чыгарма ыр катары эле жаралган. Анан клипти жөн эле видео ряд кылып, коз мындай love story'лер тартып коюшуп, ошондой эле кылып коелу деп эле мындай аудио рядтасы көбүнчө сүрөт менен эле чыгарып коет экен. Анан адамдарга кызык болсун, элге кызык болсун, кичине видео көрсүн деп анан ошо видео ряд жасаганбыз да. Толук кандуу 100% клип деп айтуу оор. Бул жөн эле мындай трековый эле аудио ряд менен эле мындай ыр болчу да. Анан элдер клип катары дагы кабыл алды. Анысы да жакшы, жаман эмес дегендей. Сонун буга чейин берген маектериңизде жубайымды негизи эле үй бүлөмдү чыгармачылыкка аралаштыргым келбейт деген жайыңыз бар экен. Андан бери эмне өзгөрдү? Азыр деле ошол тенденцияны кармалып келебиз. Себептегенде ошол эфирлер болобу, газеталар болобу, радио эфирлер болобу, бардыгына үй бүлөм менен чыкпайм. Андайга жол бербегенге аракет кылам. Себептегенде мен чыгармачылык кандай оор экенин, көчөдө басып жүрүш, же бир жерге барып отуруш, артыңан жөн гана колу менен тыкать этип, Ильяс Андаш деген сыяктуу нерселер мен үй бүлөм менен болушун каалабайм. Алардын басып турушу жеңил болсун дейм. Ошондуктан менимче аларды ал нерседен алыс эле кылам. Анан шоу бизнесте Ильяс Андаш катары мен эле келгем, мен үй бүлөм келген эмес. Ошондуктан үй бүлөмдү бул нерседен алысыраак алып жүргөнгө аракет кылам. Анан бала бакырам кийин 18ге чыкканда жок, мен ырдайм же мен чыгам десе, аны өзүлөрү чечет да. Ага чейин менин балам катары мен аларды коргогонго милдеттүүмүн деп ойлойм да. Мен ар бир ырчынын өзүнүн баягы баккан бир ыры болот да. Анан сизди кайсы ырыңыз бакпайт? Багып аткан ырларым көп, бирок мен атымды жаңыдан тантканда ушул Кыргыз жери деген чыгарма болчу. Асылым жерим ардагымда. Ошол чыгарма менен Ильяс Андаш деген фундамент коюлуп, атым чыгып, анан той сферасына ушул Айжамал деген чыгарма киргизген. Анан той эмне экенин ошондо көрүп баштагам. Анан эң биринчи чоң мындай хит болуп жаралган чыгарма бул Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар деген чыгарма. Себептегенде Ильяс Андаш кез-кезде ал кезде маракелерге барса, же бир концерттерге акча төлөп берген жерлерге чымда кез-кезде эле барса, бир жумада бир тойго чыкса, ушул Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар деген чыгарма чыкканда күнүнө 7 тойго чыгып калган да. Мындай прыжок аябай чоң болгон да. Мен андайды күткөн эмесмин. Мен эле көп эле бардык жаштардай болуп эле айылдан бир аз эле акча көрүп келген баламын да. Анан баягы андай акча кармап көргөн эмесмин, андай популярдыкка ээ болгон эмесмин. Анан күнүнө той чыкканда, анан күнүнө мындай акча көбүрөөк түшүп калды. Бул акчаны эмне кылам? Кандай коротуш керек, кандай колдонуш керек экен. 1-2 күн кийинет экенсиң. Баягы жаштыкка саласың да. Кийинип, түгүн алып, бияка басып, дос балдарым мен төлөйм депчи. Анан ойлонот экенсиң, бул нерсе баягы Кудайдан келип аткан рызкы да, муну кармап калыш керек деп эле. Анан отуруп алып, мен иштетип эмне кылыш керек болот да. Анан ушул үйдөгүлөр менен кеңешип, папам менен кеңешип эмне кылыш керек? Анан ушул үй алалы, автоунаа алайын, алдыга умтулайын, баягы жаштыкка салып кээде көп кутуруп койчук да. Анан ушул клуб дегенди токтотуп, ичим чеккен деген нерселерди токтотуш керек экен, баягы туура жашаш керек экен деп ушул 23 жашымда ошол хит болгондо, мээме келип ошондо мен Ильяс Андаш деген токтолгон да. Толугу менен токтолуп, эки жакка басанактыгын токтонуп, үй бүлө куруш керек экен, үй алыш керек экен деген нерсе ошол Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар деген чыгарма менен келген да. Андан соң жакшы эле, андан ырларым чыгып атты. Бирок азыркы учурда ушул аябай популярдуу болгон дагы бир чыгарма болгон. Бул Сейдахматтын ыры Ачуу айран ичели деген болгон. Себептегенде
ал чыгарма менен биз курал экөөбүз жетишпей калып чогурдап чыгып атканбыз да, жетишпей калып аныкы да көп болуп, меники болуп, сен өзүң чырдайм, мен өзүм чырдайм деп туруп, эки жака чачырап эле бири-бирден ырдап калганбыз. Ал кезде курал экөөбүз ой тим эле токточу эмеспиз да, күнү түнү кайсы той болбосун, кайсы мараке болбосун, ушул Сейдахматтын ыры жаңырган. Андан соң дароо эле арты менен Акчардак деген чыгарма бир 3 айдын ичинде эле кайра ал да хит болуп кетти. Андан бери мындай хит жаратып идим дегенден алысмын, бирок мындай укулуктуу ырларды ырдап эле атам. Бирок ошол эле чыгармалар менен азыркы учурга чейин мына үй бүлөмдү багып, Ильяс Андаш деген турпат менен турам десем болот да. Анан шоу бизнесте деги эле чыгармачыл дүйнөдө жүрүп, эмне таптыңыз жана эмне жоготтуңуз? Мен чыгармачылыкта жүрүп элдин сыйын таптым. Өзүмдүн чыгармачылыгымды таптым, Ильяс Андаш кайсы направлениеде ырдаш керек экенин таптым, үй бүлө таптым, бала бакыралуу болдум. Себептен бул чыгармачылык менин кесибим. Ошол кесипти алып кетиш, бул мен ушу чыгармачылыгым бардыгы эле ушул нерсенин баарын алып келди. Менин чыгармачылыгым балким мени келинчегим менен тааныштырды. Менин чыгармачылыгым азыркы учурда менин бала бакырамдын окуган жерлери, турган турпаттары, кийими, тамак ашы, биздин үйүбүз азыркы учурдагы, жашоодо кенең жүргөнүбүз, эл менен катышканыбыз, азыркы учурда жаңырлар жазылып, ушу силер менен сүйлөшүп аткан бүт бардыгы менин чыгармачылыгымда. Анан бул нерсеге мен түздөн түз эң чоң кесип катары кабыл алып, мындай умтулганга аракет кылып атам да. Анан чыгармачылык мага азыркы бүтүн дүйнөм да. Эң сонун өзүңүз билгендей эле жакынкы арада баягы ырчыларга фонограмма менен ырдоого тыюу салынган бир мыйзам чыкты. Ошол мыйзамга болгон оюңуз кандай? Негизи эле кыргыз шоу дүйнөсүнө же болбосо маданият кызматкерлерине дал ушул мыйзам керек беле? Эми биринчи жандуу ырдагандан баштасак, жандуу ырдаган эң сонун. Мен бул немени көптөн бери практикалам. Азыркы учурда тамадалардын баары эле айтат, ушу келип жандуу ырдап кеткен Ильяс Андаштардан бир нече эле ырчы бар деп. Анан азыр кафе, ресторандагы аппарат мүмкүнчүлүк берет жандуу ырдаганга. Бирок тилекке каршы мамлекеттик деңгээлде мамлекеттик имараттар жандуу ырдаганга мүмкүнчүлүк бербейт. Бирок сөзсүз түрдө сен ырчы катары өзүңдүн ырларыңды, башка ырларды айтпай эле коюн, өзүңдүн ырларыңды элге жандуу тартылаганга кандай гана аппарат болбосун даяр болушуң керек да. Бирок мамлекет ошол нерсени инициатива кылып көтөрүп аткандан кийин мамлекеттик уровеньде карап ошол нерсени даярдаш керек. Өзүңүздөр деле билсеңиздер керек, могу 21 мартта болгон мааракеде көп ызычуу болду да. Ой, тиги ырдай албайт турбайбы, бул ырдай албайт турбайбы деп ТикТокко чыгарышты. Алардан 60-70% ырчы күнөөлүү эмес, көбүнчө аппарат күнөөлүү болуп калды да. Себеп дегенде ошол телевидениядан көргөзүп аткан эфир, прямой эфир записти туура эмес алган. Биринчиден, дароо эле барып эле пультка жабышып эле жазып алганда, андай нерселерди атайын музыкалык жабдыктар бар. Жандуу концерттин кабыл ала турчу атайын пульттар бар. Ошондой нерселер менен жасалат да. Анан андай жандуу концерттерге сөзсүз түрдө жанакы жакшы микрофондор бар да. Бери жагы бир 50 миңден өйдө да. Ошондой микрофон тартуулап бериш керек, баягы даярдаш керек да. Анан колуна 3000 сомдук микрофонду карматып туруп, анан биз тартып аткан камерага прямой шнур менен кошуп коюп эле, бул ошол жагы туура эмес болуп калды. Ал жактан көбүнсөн ырдай албагандар да сөзсүз түрдө болду, бирок ырдай алгандарды дагы ырдагандай көргөзө алган жок да. Биздин ошол техниктерибиз, ошо көбүнчө ошол мамлекеттик техника, ошол жакта ошол прямой түз эфирди көргөзүп аткан техникабыз дагы ошол нерсеге жете элек өзү. Жандуу концерттерге. Анан менимче толук кандуу даярдаш керек. Бул жака көп каражат керек. Мамлекетте эми көбүнчө экономисттер, юристтер, спортсмендер же бизнесмендер отуруп атпай, ал нерсени алар түшүнбөйт. Анан ошон үчүн жанакы телевиденияга өзүнүн кесибин билген, например, айтишники болуш керек, өзүнүн кесибин билген журналист болуш керек. Маданият жакты түшүнгөн маданият азамы керек да. Азыркысы аралашып кетпеди. Маданияттыкы спорт, спорттуку маданият, телевиденияда юрист, дагы бир жерде экономист да. Анан ар бир кесибин өзү билсе, ошондо профессионалдуу деңгээлде алдыга умтула алат болушубуз керек. Мен деле сиздин ордуңузга отуруп алып, эртең могу эфирлерди даярдап бере албайм да.
А сиз менин ордума барып бир жерге барып ырдай албайсыз. Ошондуктан ар бир кесипти өзүнүн адисти кылса, менимче умтулуу алдыга болот да, прогресс болот. Анан ал нерседен менимче ушул азыркы ырдап аткан жаштардан, бизден жаш чыгып аткан ырчылар, күчтүү ырчылар бар да. Алар жанды ырдагандан эч качан качпайт. Просто ошолор жанды ырдап, жакшы ырдап аткан нерсесин ошону түз жеткирип берсе сон болмок да. Ильяс Андаш бош учурунда эмне кылат? Ильяс Андаш бош учурунда баняга барат. Жөн эле жатып алып телефон чукулайт. Баягы. Бирок андай убакыттар аз да, мындай келип кейде жатып алып, жөн эле телефон чукулган кетти. Анан кейде бош болуп калсаң да үйгө келип жаңы эле жатып кичине эс алайын десең, папа, пойдем на улицу деп дейт. Анан балдар менен кетесиң, тиңдей болот. Дей койчу, мындай ишенесиздер, мындай телевизор көргөнгө убакыт жок экен да. Дагы бир жакшы хоббим бар болчу, мындай тоо жакка чыгып кичине ары бери басчумун да, бирок ага да убакыт жок болуп калды. Себеп дегенде мен баягы жашым келген сайын жумуш көбөйгөндөн көбөйгөндөн артат. Анан бул баягы берип атат да, Кудай таала берип атат, Аллах таалам берип атат. Мен ушуну кармап калышым керек да. Азыр мен жан талашып иштеп аткан учурумда качпаймын. Баардык жумуштан качпайм, иштейм. Кайсыл жактан каражат түшсө, кайсы жактан мага ырыскы келсе, мен ошол жумушта иштей берем. Менимче бул азыркы учурда жанакы Кудай бир берет дейт го. Ошону кармап калсаң кармап калдың, кармабасаң жок деп, жана мен ошону ошондой кабыл алып атам да. Бул азыр Кудайдан келип аткан бир жакшы бир рызкылар да. Ошон үчүн мен азыр иштегенге аракет кылып атам да. TikTok тартканда жайыңыз бар да? Анан ошол идея кайдан пайда болгон? Негизи TikToктун мен эмне экенин деле билчү эмесмин, түшүнчү деле эмесмин, бирок ушул келинчегим тартып атып эле, анан ошол келинчегимдин видеолорун көрүп калдым. Могул жактан мындай харизмаңды бербейсиңби, кичине мындай вообще ишенген жокмун деле ушинтип берчүмүн. Анан кыйын болсоң өзүң тартпайсыңбы деп берчү да. Могул жерден кичине мындай ишендирип койчу, хотя бы ооз тексти жаттап алчу, оозуң келсин деп берчүмүн да. Анан көрөйүнчү деп 1-2 жолу кошо тартып эле, анан ошого алаксып кызыгып кеттим. Анан бир жарым жылдай тарттым окшойт. Миллионный просмотрга чейин жетип атты видеолорум. Анан баягы жарым жыл тарттым, анан тажап кеттим. Что мага эч нерсе алып келген жок да. Чыгармачылыгым деле алдыга кеткен жок, же бир карьерный рост деле болуп кеткен жок, же TikToктон бир нерсе бир баля болуп кетип каражат түшкөн жок. Анан баягы жөн эле убакыт коротуу болуп калды да. Анан бирок кейде кызыгам, мен баягы чыгармачыл адам болгондуктан мындай уялуу сезим жок да. Мен бир нерсени ойносом, мындай ишендирип ойноп коем да. Анан краткометражный болсо, анан кейде кызыгып калсам, кейде тартып коем да. Бирок чыныгы TikTok менен ар дайым монтуп тартып, элдерге жагып популярдуу болоюн деп, бул мен үчүн максат эмес да. Анан жашооңузда сизди таасирлеткен же болбосо өзгөрүүлөргө себеп болгон окуя болду эле айтып Баардык окуялар ден соолукка байланыштуу болуш керек. Себеп дегенде баягы туугандарды көрөсүң, же тааныштарыңды, жакындарыңды көрөсүң. Анан ушул мен өзүм эжекелерим медиктер да, анан мен өзүм да көп оорудум, ашказанымды ооруттум, дагы бир нерселер болду. Анан баягы өзүм эле бир психологически түшүп кеттим да, эмне ушуга чыгып эле ооруп баштаймын деп. Анан ушул мотивацияны көп эжем берчи да. Ой, эмне болуп атасың, сен жашсың, азыр ден соолукка көңүл буруш керек, ден соолукка акча салганыңды эч качан эсептебе деп ушу эжем көп айтты да. Анан баягы витаминдерди алып атып, бир 40-50 миңге витамин алып салдым. Ами, ушунчага да витамин аламан, иштим. Өзгөрүү көп деле болгон жок. Бирок эжем айтканда бара-бара болот, сразу болбойт, андай эффектти сразу күтпө деп. Анан мен дароо эле күтүп баштадым да, 1 айда элечи эчтеке болбой эле, эчтеке өзгөрүш. Эже, дарың жардам бербейт экен, 50 миңге алдырдың, эч кандай пайдасы жок экен депчи. Иче берсең, эмне анан депчи, көп акча кетет экен десем, ошондо эжем айтканда, мына ден соолугуңа өзүңө салган акчаны эч качан эсептебе. Тамак жедиңби 1000 сомго, зато сен ошону ырахат менен же, аны эсептебе. Анан дарыга, витаминдерге же залга барып атпайсызбы, ошолго акча салдым, аны эсептебе. Ал сага ден соолук алып келип атат да. Сенин ден соолугуң чындап атат. Анан Кудайга шүгүр, анан ошо эжем айткан нерселер 3 айдан кийин, 3 ай өткөндөн кийин ден соолугум оңолуп баштады. Баягы энергиясы жок бала жок, психологически туруктуу боло баштадым. Эми көз тийбесин, элементардуу түрдө азыр мен бир жылга жакындап калды грипп болоору элекмин да.
бар үй бүлөдө ооруп калса тиесе мен ооруган жокмун, баардыгы сонун. Анан менде энергиясы, мен келинчегим менден 8 жаш күчүү, бирок келинчегимде жок да. Мен эртең менен 6-7-де турам да, даңкылдап көрөм да, кечинде саат 1-2-де жатам, кайра эртең менен 6-7-де туруп эле даңкылдап жүрөм да. Анан келинчегим деле таң калат дейм да, уйкуң келбейби сени, мындай үйдө отурбайсыңбы деп. Жана мен үйдө отурсам булугуп баштайм да, бирдеме кылыш керек. Кандай кылсам деген. Анан менимче ошол мен иммунитетим, энергиям күчтүү болгон үчүн мага 5 сааттык, 6 сааттык уйку жетип атат да. Мына бүгүн деле 6:30 ойгоно болдум. Уктайын деп кайра жатам, бир уктайынчы бир 10га чейин деп. Жок, ойгоно болдум. Энергия Кудайга шүгүр. Мен өзүмө баягы 20 канча жашымда эле айтчым да, 40-45ке чыкканда миллионер болом депчи. Анан ошол максатка жеткенге аракет кылам деп ойлойм. Азыр эми 40ка жакындап калдык. Анан Кудай буйрса, менче может жүрөгүмдүн ичинен миллионер болом деген ойлорум бар да. Анан кокус мен жетпей калсам, мен уулум жетет деп ишенем. Себеп дегенде мен ушул баягы лучший вклад детей дейт го. Мен ушул кызымды, уулумду жакшы окуу жайларга окутсам дейм. Себеп дегенде биздин ата-энебиз мугалим болгондуктан мен жакшы окуу жайларга окугум келди, бирок тилекке каршы окуй алган жокмун. Анан ушул балага карам ошол нерседен кем болсо дейм. Мына мен балам 3кө чыкты, ушул күздөн баштап атайын бир күчтүү бир садикке берсемби, каражатын Кудай буйрса табабыз деп, ал каражатына маани бербей элем. Эң негизгиси балага салып койсом, ошо балам мага ошол нерсени, мен жетпей калган нерселерди балам мен жеткирип коюш мүмкүн. Ата ме сага мындай, апа ме сага мындай деп. Анан ушул самый лучший вклад это, мне кажется, ушу дети да. Ошолордун окуусуна, образованиясына каражатын ойлонбой аракет кылып кыйналсам да, ушул балдарымды окутуп чокутуп алсамбы деп ойлогон ойлорум бар да. Мен жетпеген максаттарга ошолор жетсин деп. Эң сонун. Анан негизи эле баягы чыгармачыл адамдардын мүнөзүн, жан дүйнөсүн мындай сезимтал келишет деп сөзсүз. Ильяс Андаштын мүнөзү, жан дүйнөсү кандай? Биз деле ошондойбуз, баягы чыгармачыл адам болгондуктан баягы жумшак келебиз да. Бир нерсеге маани бербей коюшу мүмкүнбүз, бирок биздин жүрөгүбүздө калып калат да. Бирок ал нерсе дагы жакшы экен деп койдум, ошол жүрөктө калган нерсе эле ыр болуп жаралат да. Азыр көп ырлар чыккан чыгармалар бар. Эмнеден жаралганын эч ким деле билбейт, бирок ар бирөөнүн ситуациясы бар да. Биз элементарды бир жаратылышка чыгып, ошо жаратылыштын кооздугун жактырып калсак дагы, биз ошол жаратылыштын кооздугун кызга салыштырып, кызга чыгарып кое беребиз да. Анан сезимтал болобуз, сөзсүз түрдө, балким тарынчак да болобуз, бирок мен көбүнчө тарынбаганга аракет кылам. Себеп дегенде баягы эми чочун адам келип сүйлөсө, балким тарынабыз, мындай теңчтарга тарынбайм, кандай гана сөз сүйлөбөсүн. Анан сезимталдык бар, жумшакпыз. Мен негизи конфликттен алыс адаммын да. Өзүңүздөр деле байкасаңыздар, эч ким менен урушпайм, хайп кылбайм, ызы чуу көтөрбөйм, бирөө менен кырылбайм, айтышпайм. Мен агрессия, ызы чуу деген нерселерден алысмын да. Негизи ушул сезимталдык, жумшактык мүнөзүңүздүн айынан мындай жабыр тарткан. Ишенчекмин да, ооба, жабыр тартабыз да. Себеп дегенде баягы көп нерсеге ишенесиң, көп адамдарга ишенесиң. Мындай кылып койбойлу, тигиндей. Мен азыркы учурда эми 10 жыл, 15 жыл ара болуп калды. Канча адамдар каражат карыз да магачы. Азыр мынтип отуруп алып эсептепсем, бир $10,000 чейин мага элдер карыз экен да. Бирөөгө мынча берген, бирөөгө тигинче берген, буга мындай жардам берген. Ошол нерселер келген жок. Анан залакасы ошол эле болуш керек. Анан мен ошол нерселерди талап да кылган жокмун. Мен акыркы 5 жылда мен ошол нерсени ойлонуп нерв боло беремби деп, анан ошол акыркы 4-5 жылда эч ким менен финансовый вопрос эч кимден сурабайм, өзүм да бербейм деген системага өткөм да. Анан ошол нерселерди дагы ошо бербеген адамдарга дагы чалып турупчу. Ошол тагдырың чечип атса, мага бербей эле кой, кутулдум да, болду деп ошол нерсеге көз жумган ситуацияларда болгон да. Сүйүү сиздин жашооңузда канчалык маанилүү? Ачыктык сөз болсун, бул нерсе махабат темасы негизи ушул жаш кезде болот да. Көбүнчө ушул кыздарга болгон сүйүү, ошол нерселерден көп ырлар жаратат. Анан үй бүлө ошо келинчегиңди жакшы көрөсүң, рахат болот. Анан үй бүлөлүү уже ата болгондон кийин сенин чыныгы сезимиң, сүйүүң балага өтөт экен да. Сен балдарыңды ушунчалык жакшы көргөндүктөн башка нерселерге көңүл бурбайсың. Жаныңдагы келинчегиң ал сенин түбөлүк жарың, сөз түрдө сыйлайсың, жакшы көрөсүң. Аны эч кимге мындай тийгиздиргиң келбейт, бирок баягы сүйүү деген нерсе бала да.
азыр мен баламдын ойногонун көрүп мындай эзилем. Баягы кызымды деле, кызым чоңоюп келатат. Азыр кызым ушул кыз эртең 18ге чыгат, күйөөгө тийсе кантип мен берем, кантип менден кетип калат деп ошол менин сүйүм азыр менин балдарым да. Азыр тамашалап айтырым да, кызым күйөөгө кетсе 1 ай кошо кетем депчи. Анан баягы кыздарга болгон мамиле дагы ушул кыздуу болуп элекке чейин балким келинчегиме орой мамиле жасап койчумун да. Көп нерседен жөнчөй сүйлөөчү, сен эмне билесиң деген сыяктуу болуп калчу да. Анан азыр кызымды көрүп, анан кызыма да бирөө ушундай мамиле жасап калышы мүмкүн да деген ой жүгүртүп, кыздарга болгон мамилем өзгөргөн да. Анан аяр мамиле, ошол келинчегиме дагы ошол мен өзүм да кайнатам мендей эле ата да, анан ошол кызына ушундай эле ой жүгүртөт да. Кой мындай болбош керек экен деп, анан аяр мамиле жасайм да. Азыр бүт үй бүлөмө, кызыма, келинчегиме аял киши муктаж экен, эркектин мындай канатында жүргөнгөчү. Анан аял киши өзүнчө күчтүү, өзүнүн сферасында, бирок аял кишиге болгон жакшы мамиле ушул мен кызыман башталган да. Кыздарга болгон мамиле. Ильяс Андаш ырчы болбой калса анда ким болмок? Куруучу болмок. Куруучу болмок себеп дегенде мен бул нерсеге кичинекей кезимде эле кызыккам. Азыр эми көп эле баягы Ильяс ырчылар десе эле аккол деп атпайбы? Мен үйдө шпаклевка тартам, обой чаптай алам, баягы эшиктин цементтерди куябыз, эшик куябыз, ток жасайбыз, провод жасайбыз, ошол нерселерди баягы Караколдогу үйүбүздү ошо өзүбүз эле салганбыз да, көбүнчө эсенчи. Дүйнө элине кайрылуу жасаңыз десем эмне деп билесиз? Дүйнө элине деле кайрылып аткандар бар, бирок жетиштүү деңгээлде эмес. Биз эми дүйнө элине балким бул кыргызча сүйлөгөн сөздөрүбүз жетпесе, азыркы бизди көрүп аткан көрөрмандарга жетсе керек. Ушул шарды деле өзүңүздөр көрсөңүздөр, мен деле азыр көчөгө кетип барат, машина айдап барат, баклажка ыргыткандар болот да. Бул нерсе уят деп ойлойм. Анан ушул азыр ошол нерсе мен бала бакырама калып калбаш үчүн, ошо бала деген кичинекей да, мен баламды жеп барат, шоколадтын фантигин мынтип ыргытып ийет да. Фантикти көтөрүп нельзя, в карман положи, или дай мне, я в карман положу деп түшүндүрөм да. Ыргытпаш керек, атайын өзү орду болуш керек, антпеш керек, чачпаш керек. Баягы эметем да, үй бүлөгө деле айтам да, машинанын бир жерлерине тыгып койгула, мен жолдон өтүп баратып, ошону эмеге мусоркага ыргытып коем, ыргытпагыла деп. Анан ар бир ата эне, азыр бизди көрүп аткан мен курактуу балдар деле көп болуш керек. Анан ар бир ата эне айтыш керек да. Бул нерсе ар бир адам өзүнүн тегерегине эле көңүл бурса, ушу тегерегине бир нерсе ыргытпай эле баардыгы таза болот болуш керек да. Анан баардыгыбыз таза болот жатсак, жанакы чачып аткандар уялгандан анан чачпай калат да. Менимче азыр глобалдуу проблема ошо экология эле. Анан менимче азыркы учурда дагы ойлойм, ошо канча кымбат болуп атса дагы, газ канча кымбат болуп атса дагы ушу көмүрдөн алысташыбыз керек го дейм. Себеп дегенде баягы ден соолук кымбат да. Азыр Бишкекте кышкысын смог болуп атпайбы? Анан арзанчылыкка салып да кээде көмүргө өтөбүз. Бирок ошол нерсе менен кайра өзүбүз дем алып эле ошо бала бакырабыз ооруйт, өзүбүз ооруйбуз. Анан ден соолукка кайра 100 миң, 200 миң деп акча салабыз да. Андан көрө 15-20 миң азыраак төлөп газга өтүп же экологический бир нерселерди ойлоп тапсак, менимче ден соолукка кетирген акчаны тияка кетирип, менимче экономдуу болуп керек да. Анан эң негизгиси эле калды, баары азыр энем айта берчү да. Баягы согуш жүрүндө баары кымбаттап кетти, тамак аш кымбаттап кетти деп айтып атпайсызбы? Кымбаттаса дагы бар да дей берчи да энемчи. Бар да, каалаганыңда барып жейсиң, биз акчабыз туруп, жеген турчу эчтекебиз жок болчу депчи. Ансагандай азыр шүгүр, менимче кыргыз эл азыр байып эле атат, Кудайга шүгүрлүү болуп калдык. Анан эми бул жакты эле оңдоп эле ошол жанакы экологияны ойлошубуз керек. Кыргызстанды жашылдантып алсак, экологияны бүткүл дүйнө жашылдантып алса, менимче дагы түбөлүккө биз го карыйбыз, 70-ке 80-ге чыгып кетебиз. Биздин бала бакырларга бир нерсе калыш керек да. Биз азыр өзүбүздүн камыбызды ойлоп эле жашап салсак, биздин бала бакырлар кантип жашайт? Кандай жашоодо жашайт? Ошондуктан баягы келечек муунга бир нерсе калтырышыбыз керек да, ач көздөнбөшүбүз керек да. Шүгүрдеш керек экенбиз да. Эң сонун идеяны айттыңыз. Бүгүн келип бизге маяк куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар бир баштаган ишиңизди ийгилик коштосун. Менимче баардыгыңыздарга ачык, айкын, баардыгын жеткиликтүү жеткирип бердим деп ойлойм. Сиздерге жагат деп ойлойм, урматтуу көрөрмандар. Чоң рахмат чакырганыңыздарга, эфириңиздер
тунук болсун, ар бириңиздердин ишиңиздерге ийгилик болсун, кесибиңиздерди так билип, ден соолугуңуздар бекем болуп, менимче Кыргызстандын бир бурчунда болсо алдыга тарта бериңиздер. Бар болуңуздар, ийгилик сиздерге. Мына ушун менен биздин эфирибиз дагы жыйынтыкталды. Сиздерге жаккан болсо анда сөзсүз түрдө лайктарды жана жагымдуу пикирлерди күтөбүз. Анан сөзсүз түрдө эмки чыгарылышыбызга кимди чакыралы, ушул тууралуу дагы оюңузду билдире кетиңиз.